Biz ham mana Qirg'izistonimizni 10 kishiga o'sishiga biz ham hissamizni qo'shgimiz keladi. Мырзабатыр Миралиев Ноокат районунун тургуну. Анын үйү жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен. Ош Баткен Разаков жолун оңдоо максатында анын үйү бузулган. Мырзабатыр мырза жолдун оңдолуусуна каршы эместигин айтып, бирок келтирилген зыяндын ордун толтурууга жардам болсо жакшы болор эле дейт. Незаконный emas, mayli законный buzulsun, qana buzulsun. Жол бузулса бузулсун, биздин тартип жаткан зыяныбызды төлөп берсин. Азыраак болсо да бизге жардам берсе жакшы эле. Биз жолдун оңдолушуна эч кандай каршылыгыбыз жок. Башкача айтканда эл кыйынчылыкта. Көрүп турасыңар, акча жок. Орозо айы өзүбүзгө тамак ашка араң жеткирип жатабыз. Элди кыйнап, Розаны күнүдө. Мырзабатыр Миралиев сыяктуу үйү жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткендер ондоп саналат. Учурда мындай курулуштарды бузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Айрым жашоочулар турак үйүн жылдыруу үчүн 3 күн гана убакыт бергендигин айтышат. Бул кыска аралыкта үйлөрдү бузуп бүтө албастыгын билдиришет. Ал иштерди аткарууга каражаттары да жоктугун кошумчалашты. Мындан улам президентке каражат жагынан жардам берүүсүн сурап кайрылышты. Жолду алсын, биз дагы жолдун көрктүү болушун каалайбыз. Азыр бизге жардам керек. Үйлөрдү көрүп турасыңар. Бизге эч жактан жардам жок. Биз 2,5 миң пенсия алабыз. Ошол акча эмнеге жетмегиле? 2 кызым 6 баласы менен отурат. Президентке кайрылабыз. Бизге аз да болсо жардам бериңиздер. Жардам бизге президенттен, бизге канака жардамы тияды президент. Жердеби документин алып чык деп сураганам жок, мына кылып чукулап эле кетип. Сиздикине дагы бар. Бардыгы элдикине. Сиз да бузасын деп атат ошондо. Ошо, бардыгын бузасын деп атат, Жазып коюштур го, үйлөрүн сыртыначы мынча метрде. Ошондой кылып, 308 жазып коюптур. Сиздин үйүңүз? Ооба. Сиз бузуп баштадыңызбы? Баштай элекмин. Башташки мени азыр үстөл армам жок. Өзүм жаке жалгыз эптелип айтам. Эми үкмөттөн yana үмүтүбүз бар. Ноокат шаарында Зулпуев жана Көкжер айыл өкмөттөрүндө жолдун кызыл сызыгына чыгып кеткен 132 курулуш аныкталган. Алардын ичинен 82си турак үй, 54-ü коммерциялык багыттагы имараттар жана жеңил конструкциядагы тосмолор. Ноокат райондук архитектура кызматы жашоочуларга уруксатсыз салынган курулуштарды бузула турганын 2016-жылдан бери эскертип келген. Бирок алар убагында кызыл сызыктан кирүү үчүн аракет көрүшкөн эмес. Кышта кыш болуп калды, кичине мүмкүнчүлүк бергиле 1-2 жыл туртугула жол башталгача деп ошондой деп атат. Өзүңөр да аз көрүп атасыңар, жогорку кеңеште дагы айтылып келинип атат. Ош Баткен жолуну тез аранын ичинде бүткүргүлө, тендерлерин дагы тездеткиле деп айтып атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошол себептен биз мына Ош жолунун кызыл сызыкка чыккан курулуштардын баардыгын эскертүүлөр бердик. Жаңыдан 2022-ден жаңыдан дагы бердик. Бүгүнкү күндө мөөнөтү бүткөндөрдү өзүңүздөр көрдүңүздөр, буздуруп алдырып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол иш-чаралар жүрүп жатат. Анан Ноокат шаарда шаар куруу кеңешмеси түзүлгөн, бузуулар отряды дагы бар. Ошол комиссиянын курамдары менен баарыбыз чыгып жүрөбүз. Ушундай болуп азыр. Ош Баткен Разаков жолунун Ноокат районундагы бөлүгү 47 чакырымды түзөт. Аталган жол 1961-64 жылдары салынган. Азыр жолду толук реконструкциялоо иштерине даярдык жүрүүдө. Бирок ага чейин быйыл жамоо иштерине казнадан 9 миллион сом бөлүндү. Биздин мекеме бүгүнкү күндө утурумдук ремонттун эсебинен аң чөнөктөрдү жамоо, асфальт менен жамоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул аталган жолдун узундугу 45 чакырым болгондуктан планды өз убагында аткаруу үчүн бизге кошумча райондон мекемелери тартылып, жамоо иштери аткарылып атат. Бул жол реконструкция болгон чейин бизге планга бекитилген. Ага чейин биз баары ушул оңдоп түзөө жумуштарын аткарабыз. Бизге атайын бул үчүн пландар бекитилип каралган. Азыр жолдун жамоо иштеринин ушул жолдогу 40%-ын уже жасап бүтүп калдык да. Мамлекеттик маанидеги жолдун Ноокат районундагы бөлүгүн оңдоо үчүн транспорт министрлиги тендер өткөргөн. Аны жапониялык Жайка уюму уткан. Учурда оңдоо иштеринин долбоору түзүлүп жаткандыгы айтылууда. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.